Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Адаттагыдай эле күндүн темасы программасынан көрсөтүүбүздү баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова. Өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү өтө маанилүү маселелердин бири бул кумтөр долбоору болуп жатат. Деги эле ушул кумтөр келишими кандай чечилет? Мына ушул багытта биз бүгүн түз эфирде талкуу кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Тойчубеков Юруслан Жуманович жана ушул эле Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орунбасары Шакиров Кылычбек Абидинович. Саламатсыздарбы? Алгачкы сөздү Кылычбек Абидинович сизге берсек, мынакей бардыгыбызга белгилүү ушул кумтөр долбоору, келишимдин долбоору бүгүнкү күндө кызуу талкуу жаратып жатат. Жогорку кеңештин комитеттеринде дагы карай башташты. Кечээ күнү дагы бул боюнча чоң талкуу болду. Ушул жолку оңдолгон, түздөлгөн, кайра каралган келишим кандай болуп өзгөрүп келди бүгүнкү күнгө? Эми айтып кетиш керек, 23 декабрь күнү өкмөттөн келишим кирди. Ошо келишимди биз 18 январь күнү жаңы киргиздик. А дегенде келишимдин ичинде биз түнү күнү иштеп 3 тилде иштегенбиз да, англис тил, орус тил, кыргыз тилинде. Ошол үчүн кичине мындай переводческий котормо иштерди бар экен, бак параграфтары жылып кеткен немелер бар экен. Ошолорду иштетип туруп биз 18-нде жаңы киргиздик. 18 январь кирген келишим 23 декабрь келишимдин айырмасы, мындай финансылык айырмасы жок. Чисто технический характер исправления. Ошонун ичинде биз бак проект кумтор, месторождение кумтор, рудник кумтор, ошолордун определенияларын так берип, ошолорду киргиздик. Бул чисто технический өзгөрүүлөрдү. Эми мындай айтып кеткенде, бул келишимдер эмнени берет? Ошону эң биринчиси, бул келишимден эмне пайда чыгат дегенде, Кыргызстан үчүн. Биринчи келишимди түзөрдүн астында бардыгыбыз билишибиз керек, келишимди кылардын астында мындай рациональный адам колунда эмне бар экенин билет да. Бизде эмне болгон? Мындай тарыхты деле карап келсек, аз көп тарыхка кайтып атпайбы. 1993 кумтор проект башталган, ошондо 50 жылга концессияны кол коюлган. 50 жылга месторожденияны право на разработку деп коет. Өткөзүп бергенбиз ошо кумтор ишканасына. 93-төн 2042-ге чейин. О малда биздин пайыбыз 67 эле. Кийин реструктуризация болду, бу болду. Кийин 2003 жылы Центера компаниясы түзүлгөн. Ол компания Торонтодо регистрациясы бар, олсо Канада мыйзам менен иштей турган. Ошонун ичинде 2003-2004 Кыргызстандын пайызы 15,66 болуп калган. Ошонун ичинде да бир айтып кетиш керек, 7 миллион 500 миң штук акция Кыргыз Алтын саткан. Сатып туруп, ошо 80 миллион таза бюджетке акча түшкөн. Кийин 2009 жылы биз жогорку кеңеш жаңы соглашение о новых условиях деп коет. Келишим болгон, ошону ратификация кылып киргизген. Ол соглашение 4 нерседен турат. Соглашение о новых условиях, пересмотренное инвестиционное соглашение, пересмотренное конституционное соглашение и соглашение об акционерах деген. Шуну мыйзам катарына көтөрүп койгон. Бул бар нерселер. Бул келишим менен биз эмне алып атабыз? Келишим менен болгондон кийин биз азыр Торонтодон ишкананы Кыргызстанга алып келип атабыз. Кыргызстан СП түзүлсө, Кыргызстандын мыйзамы менен иштей турган кылып атабыз да. Бул эң негизгиси. 2003 жылы чыгып кеткен нерсе азыр кайра Кыргызстанга келип атат. Шу келген нерсе бизге концессиянын жарым пайдасын берип атат. 50-50-гө. Кыргызстан 50% концессияга право на разработку месторождения 50%-ын алып атат. Кийин дагы бизде совет директоров бу жерде түзүлө турган болуп атат. Председатель совета директоров Кыргызстандан болот. Булсо контроль пайда болуп калып атат. Одон дагы биз экологияны карайбыз, экологияны күчтөбүз деген системаны куруп атабыз да. Ошолор менен биздин ушу плюстар бизге эмне берет? Акыры эмне берет дегенде, булсо бизге акча каражатын берет. Акча каражаты көбөйөт.
Биз эми эсептеп келгенде 2014-төн 2026-га чейин алтындын баасы 1350 болгондо выручка Кумтор проекттен 9 миллиард 558 миллион доллар болот экен. Кийин өзүңөр билесиңер, 1 тонна рудадан 4 грамм алтын чыгат. Затраты бар да, чыгарыш керек. Ошол үчүн операционный затрат 3 миллиард 41 миллион доллар болот. Капитальный затрат 2 миллиард 216 миллион доллар болот. Кийин салык төлөнөт 1 миллиард 332 миллион доллар. Лизинг 200 миллион доллар. Биз Кыргызстанды карызы жок кылып чыгардык азыр. 50-50%га кирип отабыз. Ошол үчүн Центера өзүнүн машиналарын, баягы Caterpillar буровой установкаларын арендага берип атат. 200 миллион доллар бунусу ишкана төлөп берет. Ошентип келгенде Кыргызстанга кала турган пайда 1 миллиард 385 миллион доллар. Бу 50% пайдасы. 1 миллиард 332 миллион доллар болсо салык менен калат. Кийин биз 50-50 болгондон кийин Центера 1 миллиард 385 миллион доллар пайда алат да, ошодон чет өлкөгө алып чыгып кетиш үчүн 10% төлөш керек. Ошо менен эсептеп келгенде Кыргыз тарабына, Кыргыз мамлекетине 2 миллиард 856 миллион доллар калат. Буну биз бөлүп канча таза пайдадан калдык десе, бу 67%. Биз акчасы менен 67% алып отурбуз. Буну соцфонд эсептебей туруп, подоходный налогду эсептебей туруп, соцфонд подоходный налогду эсептесек 70%тан көбөйүп кетип атат. Центера жактыкы 33% болот да. Ушу бул келишим эмнеге алып келет деген. Эми мындай кыскасын айтканда, бул келишим ишкананы Кыргызстанга алып келет. Бул келишим Кыргызстанга контроль берет. Бул келишим экологияны жакшыраак караган мүмкүнчүлүктөрдү түзүшөт. Бул келишим Кыргызстанга акча каражатын берет. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биздин дагы бир мейманыбыз, маектешибиз, юридика илимдеринин доктору Осмоналиев Кайрат Мейдербекович. Азыр сөздү Юрслан Жуманович сизге берсек, мына Кумтөр маселесин сиз жакшы билесиз да, башынан бери эле. Анан бүгүнкү күндө ошол 50-50% менен келишимге келе турган болсок, бардыгы мурдагыдай эле болуп калат, жасалма болуп калат, анан биз акциялардан айрылып калдык деген бир топ чочулоолорду ар ким ар кандай багытта аргумент кылып айтып атат. Анан ушул процессти сиз жакшы мындай талдап көрдүңүз да. Ушул нерселерге негиз барбы, чочулоолорго? Биз чын эле дагы алданып калабызбы? Эң биринчиден бүгүнкү күнү жанагы Кумтөргө келгенде ар бир ой пикирлер айтылып атпайбы? Мен ойлойм, ошо ой пикирлер эң туура. Ошого карата ким кайсы жерде кандай сөз айтпасын, биз какпашыбыз керек, биз аны угушубуз керек. Себеби жанагы Кумтөр аркылуу бүгүнкү күнү биз болсо өзүбүздүн келечегибизде кандай иштеп кетебиз, кандай алтын кен болобу, башка байлыктарыбыз болобу, кандай пайдаланабыз. Адам башка ошол кайсы жерде болсо, жергиликтүү элдерге, ошол айылдарга кандай жардам берет, кандай көтөрөт, ушунун баарын салмакташыбыз керек. Мисалы, эмне үчүн биз 67% болбой калдык? Бүгүнкү күнү 67% бүгүнкү күнү болбой калганга бир нече себеп болуп атат. Эң биринчи себеп, мисалы, бүгүнкү күнү аудит компания салмактап келгенде, жалпы Кумтөрдүн баазы 2 миллиард 160 миллион экен. Биздин Кумтөрдүн баазы бүгүнкү күнү мындай санап келгенде 1 миллиард 600 миллион экен. Мисалы, Кыргыздардын бүгүнкү күнү Кумтөрдөгү болгон акчасы 700 миллион. Ошого карата биз болсо өзүбүздүн болгон каражатыбызды Кумтөргө санаганда биз болсо 42%-тин тегергенде болуп калдык. Ошого карата биз болсо айттык да, биз 42 болгондо эч качан макул болбойбуз, 50-50-ге макул болойлу деп. Ошого келгенде биз болсо кээ бир алардын болгон мүлктөрүн чыгарып Кумтөрдөн 1 миллиард 400 кылып, биз болсо 700 миллион менен ошого кирдик. Бул жерден Кылыч абдан туура айтып кетпедиби? Мисалы, биз болсо бүгүнкү күнү закон, конституция боюнча иштейли деп атсак, биз өзүбүз башкаларды сыйлашыбыз керек. Ошон үчүн мындай салмактап келген ушунча болгондон кийин Кумтөрдүн башка акционерлери бар. 127 ири акционерлери бар. Алар болсо айтып атат, биз эми эч качан бир тыйыныбызды эч кимге бербейбиз. Биз иштесек силер менен, биз болсо закон түрүндө иштешели деп атат. Ошого карата мен аларды да эректеп көрдүм. Мисалы, эң ири акционерин карасак, алардын байлыгы бүгүнкү күнү 3,7 триллион доллар экен.
Бул болсо Германиянын дүн продукциясына тең келет. 2 акционерди алсак, бул Япониянын байлыгына тең келет. 3-өн алсак, бул болсо Кытайдын байлыгына тең келет да. 8-ин алсак, ал болсо Американын байлыгына тең келет. Демек, мисалы биздики кээбирлер айтып атпайбы, биз болсо булар менен кармашуу эле жанагы улутташтырып коелу деп да, анда биз законду бускан болобуз да. Алар болсо сотко берет, күмтөрдө, ошон үчүн мунуну биз эмне үчүн буга барбашыбыз керек. Эң биринчиден биз болсо күмтөр токтойт, иштеп аткан кишилер ишсиз калат. Анан биз сотко катышып, ушу 5 миллиардка чейин чыгаша болуп калышыбыз мүмкүн. Ошого карата бул бизге кереги жок нерсе болуп атат. Анан кийин жанагы мисалы муногу аягына чейин чыгыш үчүн аларда ар түрдүү өзүнүн шарттарын аткарыш керек. Биринчиден акционердер макул болуш керек. Экинчиден алардын соту макул болуш керек. Силер Кыргызга барып атсаңар, анда биздин канадалык акционерлер утулбайт деген. Анан үчүнчү болсо жанагы жалпы чогулуштун да чечими керек. Адам башка болсо муногудай реструктуризация болуп атканда көп нерседен өтүш керек. Ошого байланыштуу биз 67 болбой калдык. Анан жанагы биз утулабызбы же утулбайбызбы? Эми мындай болуп атат да, күмтөр башталганда анын баазы 187 миллион болгон. Бүгүнкү күнү анын баазы, мен жана айтып кеттим, 1 миллиард 600 миллион болуп калды. Эми бул баазы көтөрүлүп кетпеди абдан. Анан ошого байланыштуу биз болсо салмактап да көрдүк, санап да көрдүк. Мисалы азыр болсо түз төлөмдөр жанагы 17% болсо, биз мунуга барсак, биз 30% ала турган болдук. Анан мына Кылыч айтып кеткендей, биз болсо бүгүнкү күнү макул болсок 100 сомдон biz bolsa 72-74 сом biz alabız öndürgönden, o şehirden. Şoğa karata biz dele geçe Jogorku Kengештин janagı parlamentinden başka yerden ар түрдүү эксперттердин берген сунуштарын угуп атабыз. Biz айтып атабыз, бул документ, мисалы эң негизги принциптер. Анан кийин жанагы biz болсо ушул документ менен мен корпоративдик жетекчиликти башкаргандан кийин мен айткым келет. Биринчи жолу тарыхта биз болсо жетекчиликке келатабыз. Мисалы жанагы 2003 жылга чейин bizde janagı исполком деген түзүлгөн, аткаруу комитет. Аныл болсо 3 кишиден турчу. Экөө болсо канадалык, жана компания дайындаган бирөө кыргыз тараптан. Алар болсо каалаганды аткарып берчи. Мисалы анан кийин биз центрге барып калбадык 2003 жылы. Мына бүгүнкүгө чейин мисалы бизде болсо жана 3 мүчө, 11ден 3 мүчө бизден. Мына 2-3 жолу ушундай көрүнүш болуп калды. Биздин кыргыз өкүлдөрү аларга айтты, мына быйыл болсо силер 130 миллион таптыңар, ошону биз дивидендке жиберебиз деп. Ошонун ичинен бөлүп алганда бизге мисалы 50 миллион доллар түшмөк. Алар болсо кеңештин мүчөлөрү айтты, жок, биз быйыл болсо болгону 20 миллион эле бөлүп беребиз. Калганын КМЭК центр өнүгүүнүнө жиберебиз деп. Биздин Кыргыздын эсебинен алар болсо Монголиядан, орустардан, жанагы Россиядан, жана Америкадан, башка жерлерден жаңы кендерди алып атат алар. Мисалы анан өзлөрүнүн өнүгүүсүнө жиберип атат. Бизге мисалы бербей жатат. Биз дивидендтик политикага катыша албай жатабыз. Анан экинчи жолдо Кылыч жана башкалар ошол жерге барып, бир директорду коюп атат эле, биз буга карышыбыз. Бул бизге жакшылык кылган эмес десе, алар айтты, кыргыздарды эсептебей, биз болсо 800 макулбуз деп. Ушинтип дайым эле чечип коюп атат да. Ошон үчүн азыр бизге келсе, жанагы директорлор кеңеши болгондон кийин ал болсо бюджетти бекитет. Мына биз азыр айтып атабыз, болгону 160 канадец, жана иштеп аткан 2000ден ашыраак Кыргызстан 2 эсе көбүрөөк акча алып атат. Алардан бирдекеден айтат, бул киши жакшы иштейт, мунун айлыгын 1,5 миллион коебуз. Бул да жакшы иштейт, 1 миллион коебуз деп. Өзлөрү каалагандай коюп атат. Ошого карата бизге келгенде биз дүйнөлүк практикага карата айтабыз, жок, бул болсо 200 миң эле алыш керек. Бул болсо 100 миң алыш керек. Кыргыздар иштеп аткандын баазын көтөрүш керек деп, биз тарыхый биринчи жолу жетекчилик кылган жатабыз. Жаңы келишимден кийин ушундай нерселерге биз ушу жерге жазып койдук да көп нерсени. Анан кийин жанагы кечеде бир эксперт бар экен, ошо айтып атпайбы, мисалы кээ бир кезде келишимди окуп, ортосундагы нерсени окуп, аягын айтпай жатат да. Же башын окуп коюп, ортосун айтпай жатат. Мисалы бу жерде биз айтып атпайбы, биз 4 жерге коррупция жөнүндө кошуп койдук да сүйлөмдөрдү. Мисалы биз бул келишимди түзгөн күндө да муну менен токтоп калбайбыз. Биз кайта текшертебиз керек болсо. Казыл актив канча турат?
Экинчиден биз болсо бүгүнкү күнү экиге бөлүш керек болуп атат. Мына баленин баарын Камека кылган. Камека кылды, анан кийин 2009-жылы сатып кетип калбадыбы? Биз ошол үчүн айтып атабыз бүгүнкү күнү. Биз болсо экиге бөлөйлү. Азыр кыргыздарга алып келейли. Кыргыздар жетекчилик кыла баштасын. А Камекага болсо эмне үчүн бизди 93-жылы алдадың? Эмне үчүн бизди 2003-жылы алдадың? Эмне үчүн 2009-жылы алдадың деп, мына ошол ишти биз бүгүнкү күнү баштаган жатабыз. Ошого карата бул эки иш бири-бирине тоскоолдук кылбай, экөөнүн эки багыт алып кетиш керек. Муну да биздин премьер-министрибиз Сатыбалдиев Жантөре Жолдошевич болсо ушундай тапшырма берип, биз болсо бүгүн депутаттар айтып аткан, жана сунуш берип аткан Мушкат деген компания бар экен, алар болсо депутатка да премьер-министрге да кат жазган. Камека жалпы кыргыздарды 3,5 миллиард долларга чейин алдады. Кыргыздын процентин 75-ке чейин чыгарса болот деп. Мына ошол Мушкат дегенди Жантөре Жолдош Сатыбалдиев чакырып, эртең мына жолугушуп, ошол тапшырма берип, ошолорду экинчи багыт кылып алып кетейли деп атабыз. Рахмат, Кайрат Меделбекович, ушул жерден суроо сизге пайда болду. Ошо Камекага карата ушундай кине коюуга Кыргызстанда мүмкүнчүлүк барбы? Сиз адис катары айтсаңыз. Негизи бизде биздин кылмыш жаза кодекси бар да. Бирок сиз билесиз, азыр ушул маселе көтөрүлүп атат парламентте, давность привлечения к ответственности дегендей, ошо өтө оор кылмыштарга 10 жылдан көбүрөөк өтүп кетсе, ал иш козголбойт негизи. Ошо азыр эми биздин парламентте ошол маселе кайрадан каралып, анан ошондой эмелер киргизилсе, давности жок болсо, коррупция же ошондой өтө оор кылмыштар үчүн. Бирок ал деле иштебейт негизи. Анткени закон обратной силы не имеет деген орусча айткандай ошондой мыйзам бар да. Ошон үчүн мен мындай ойлойм, аны, конечно, негизи моралдык тема болуп калсын, тарыхый болсун, дайыма ошол иштерди козгоп, ошол эмелерди, бул мен оюмча туура эле деле эмес деп ойлойм да. Анткени бул эл деле билет ким кандай, кимдин салымы бар негизи. Анан уже негизи биз билебиз, кеткен президенттердин ошолордун чукулап, мен мындай ойлойм, деле укук жагынан да, морал жагынан деле туура эмес болот да, непродуктивный. Келечегинде Центара менен бул жогоруда айтылып аткан Кумтөр долбоор келишимдин укуктук жагын кандай көрөсүз? Ушул жол менен кетсе Кыргызстан үчүн канчалык мыйзамдуу, бир пайдалуу болот? Кылыч мырза айта кеткендей, азыр билесиз, азыр акыркы келишим боюнча жаңы биригишкен ишкана түзүлүп жатат. Болгондо да бул ишкана Кыргызстан аймагына катталат, то есть юрисдикция биздики болот. Директорлордун кеңеши өзүнүн кеңешмесин Кыргызстан аймагында өткөрүшөт. Мунукудай болуп Торонто шаарында болбойт. Ал негизги директорлордун кеңешинин төрагасы Кыргызстан өкүлү болот. Ал деле ошол биздин келишимде жазылып турат. Акционерлердин чогулушу да Кыргызстандын аймагында болот. Мурун Канадада өтчү. Мындан тышкары 2016-жылы 90%га чейин менеджер, бөлүм башчылары жана улуу техникалык адистер Кыргызстандын жарандары болот. Бул деле биздин Кыргызстандын кызыкчылыгыбыз, биз элдин кызыкчылыгы деп ойлойм. Эми азыр айткандай 50% менен келишим түзүлсө Кыргызстан, бул Кыргызстанга налогтордун көлүмү 70-тен да жогорураак пайыз ошо түзмөкчү. Андан дагы айта турганда нерсе, бүгүнкү Кыргызстан билесиз, улушу болгону 32% болот. Жаңы келишим боюнча 50% которуп жатат да. Мурун Кумтор толук Центара компаниясынын көзөмөлү жүргөнсө, азыркы келишим боюнча биргелешкен ишкана көзөмөлдөйт Кыргызстанда. Мындай айтканда көзөмөлдө тең болот деп ойлойм. Ошондуктан мен юридика жагынан муну абдан
туура келишим болот деп эсептейм. Анткени Кыргызстандын биздин өкмөтүбүздүн элдин кызыкчылыгы толук представлен дегендей. Каралып атат, Каралып кызыкчылыгы. атат, Бизде азыр суроо бар экен, угалы, анан маегибизди улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Угуп жатабыз, айта бериңиз. Биздин суроо мындай. 50-ге 50 деп айтып атат. Анан эмне үчүн техникага келгенде 50-ге 50 болбойт да аренда төлөйбүз? Эмне үчүн аренда төлөнөт? 50-ге 50 болгондон кийин тең болбосо максатсыз сатып коюш керек. Аренда төлөгөндө кымбатка түшүп болбойбу? Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр дагы бир суроону угалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Мен Нарын облусунан чыгып атам. Айта бериңиз. Атым Сталбек. Бул контордун бизге зыян тийбей элеби? Могу кар жаабай, Нарынга көлгө жаап айтканы. Экинчи суроом, көлдүн жанагы таштанды, жанагы контордун таштандырары каяка барып төгүлөт? Үчүнчү суроом, тиги кумторду мисалы үчүн канча жумушчу иштейт Кыргызстандан, Кытайлардан канча иштейт? Канадалыктардан. Уланта берели. Биринчи суроо боюнча Кылычбек мырза сиз жооп берип коесузбу? Биринчи суроо боюнча эми бу жерде эсиңерде болсо биз 9 сентябрь күнү меморандум түзүлгөндө ошондо Кыргызстандын пайызы 50-ге чыгыш үчүн айтып кетпеди мына жерде Тойчубек байкедары бизде 42-44% болуп калган да. 50-ге жетиш үчүн Кыргызстан $100 миллион карыз эле. Карызды 10 жылда төлөп чыгыш керек эле өзүнүн пайдасынан. Ошо өзүнүн пайдасынан болгон үчүн биз айттык Центеранын активин түшүрөйлүк одон көрө ушу техниканы алып калгыла депчи. Ошондо биз карызсыз 50-50-ге жеттик. Но кумтор иштеш үчүн техника керек болот. Ошо техниканы буларсо жаңы ишканага арендага берип атат да. Мөөнөтү барбы? Буну 10 жыл. 10 жылда бул неси жакшы? Кыргызстандын карызы жок. Жаңы келишим боюнча Кыргызстандын 100 миллион карызы жок болуп атат. Кыргызстан өз пайдасынан төлөп бериш керек эле да. Аренда акыны биргелешкен ишкана. Биргелешкен ишкана. Ошондо деле мындай экономика жактан туура түшүнсөңөр, баягы бу жерде чоң специалисттер болуш керек да. Биз 50-50-гө кирип отабыз карызсыз. Центера 200 миллион техникасы менен бизнесте көбүрөөк да. То есть Центеранын баягы тобокелчилиги көбүрөөк болуп атат. Ошондо эле туура түшүнүш керек да. Бу жерде баягы тобокелчилик жактан караганда Центеранын тобокелчилиги көбүрөөк болуп атат. А дегенде техника бул жерде карап атат да. Биз буну иштетип атабыз. Кыргызстандын карызы жок болуп атат. Кыргызстан карызсыз чыгып кетип атат. Биз эсепти кылганда Кыргызстан карызы менен деле же Кыргызстан карызсыз кылганда деле эсептин баары тең чыгып атат. Бул эсепти эми көрсөтүш керек. Бул специалисттер көрсөтүп биз PricewaterhouseCoopers деп туруп эң мыкты аудитордордун бирөөсүн чакырганбыз. Четверканын ичинден бирөөсү ошолор деле көрсөтүп буга эми түшүндүрүп коюш керек. 200 миллион аренда болсо биз Центеранын үлүшүндөн техниканы чыгарып атабыз да. Ошо менен Кыргызстан менен Центераныкы тең 50-50 кылып атабыз да. Ошо реструктуризация деп айтып атат. Оптимальная реструктуризация. Кимино мен собеседнием айтып кеткенде болсо эң оптимальное решение да. Бүгүнкү күндө болсо биз жетишкенибиз баягы мыйзам жолунда, рейдерский захват кылбай, цивилизованный сүйлөшүү жолунда ушуга келип атабыз. Шуну унутпаш керек да, бул жакшы нерсе да. Булсо дүйнө жүзүнө көрсөтүп атат. Кыргызстандын баягы билимдүү балдары бар, мындай сүйлөшө турган, Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп алып чыга тургандар болуп атат депчи. Бул жакшы нерсе да. Эми таштандын жөндөрдү айтып кеттик. Центерада кумтордон таштандылар баягы биз тарых боюнча биринчи жолу Амик компаниясы чакырылган экологический эксперт келип айтты, катастрофа экологический кумтордо жок. Любой производстводо болгондой баягы недостачалар болот. Ошону рекомендацияларды
оңдосын деп туруп Амик компаниясы жазып берди. Центр onun мойнуна алды. Боптур биз оңдойбуз, кылабыз депчи. Но адамга зыяны жок. Адамга зыян нерсесин Амик компаниясы таппады. Таппай айтты, буну мында түздөй турган жерлери бар, ошолорду кылгыла деп туруп, болсо отчетун жазып берди. Биз отчетун жогорку кеңешке дагы бергиздик, кийинчи специалисттерге дагы бердик. Рахмат, бизге СМС билдирүү аркылуу келген да суроолор бар экен. Урматтуу Руслан мырза, сиз жакшы билесиз да бүгүнкү күндө Камекадай болуп Центерада бир күнү биргелешкен ишкананы сатып баса берсе эмне болот деген тынчсыздануу экен. Мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз. Биринчиден биз болсо биргелешкен ишкана болуп аткандан кийин биринчи жолу биз бийликке келип аткандан кийин алар болсо кайсы чечим болбосун жанагы директорлордун кеңеши чечет. Ошого карата биз болсо эч качан ага жол бербейбиз. Адан башка сиз жана келишмеден көрдүңүз, биз болсо ушул мөөнөттү кээ бирлер буга көңүлдү жакшы бурбай жатат да. Мисалы мурун 42-жылга чейин берип койгон. Биз жаңы келишме менен 26-жылга кыскарттык. 26-жылда биз болсо укугубуз болот дагы 17% сатып алганга. Ошондо биздики 50 эмес 67% болуп калат. Ошого карата биз болсо ушул жанагы 10 жылдын ичинде 300 тонна ошол жерде болгон алтынды алып чыгышыбыз керек. Дагы 410 тонна калат. Ошон үчүн башка бирөөгө сатканга биз эч качан жол бербейбиз. Эч качан берилбейт. Анан дагы мен жанагыда айтып кеткенден Камеканы биз бүгүнкү күнү айтып атабыз. Бул кылмышкер. Бизди алдады деп жанагы өкмөттө чара колдонгон жатат. Центера болсо бул болсо биз бүгүнкү күнү. Аны ошого карата биз эң ийри акционер болгон соң, жанагыдай биз 50% ичинде болгондон кийин биздин келишмеде де жазылып турат, ар бир кыймылыбыз. Биз болсо жол бербейбиз деп ойлойм мен буга. Жол берилбейт буга. Кайрат мырза, ушул келишим боюнча дагы суроо пайда болуп атпайбы? Мындай чочулоолор болуп атат. Келишим ушундай 50% менен келишим түзүлүп атат. Бул ишке ашса Кыргызстан үчүн пайдалуу болот деп айтылган менен, бирок эл арасында чочулоолор бар да. Кайра эле мындай болбойбу, тигиндей болбойбу деп мына бизде дагы тынчсызданган суроолор болуп атат. Алар эл аралык сотко берип кайра эле алып койсочу, анан бизди алдап кетсечи деген карапайым элдин арасында. Адис катары түшүндүрүп берсеңиз, мыйзамдын аракети менен, мыйзамдын гана аркасында биз ушул айтылган нерселерге жете алабызбы? Мен уруксат болсо расмий тилинде айта кетейинчи. В принципе, правильный вопрос. Каждый может ожидать, что будут обман, потому что уже есть прецеденты, что с Камекой полностью согласен. Это компания, которая поступила очень некрасиво с нашей страной, но здесь как бы мы не несем ответственности, это несут больше те, которые несут ответственность. Поэтому риск того, что вообще риски существуют как таковые, да? Может завтра цена на золото, говорят, упасть и вообще не будет рентабельно. Но вот здесь очень важное слово юрисдикция. Юрисдикция, значит, соответственно, будет действовать наша. Если по-простому сказать, у нас были руки короткие, дотянуться до Канады и разговаривать на их территории, на их юрисдикции очень сложно. Другие законы, другая юрисдикция. Теперь это, значит, я считаю, это очень большой победой, то, что буквально в течение нескольких месяцев были проведены блестящие переговоры, и вот эти 50%, которые на самом деле 67% и даже под 70% интересов Кыргызстана, это очень большое достижение, и если это идет вот под юрисдикцией, дальше это продолжаться будет под юрисдикцией Кыргызстана, это же наша гарантия фактически. Гражданин Кыргызстана будет являться, значит, руководить этим совместным предприятием. Оно будет подконтрольно, здесь совершенно правильно, подконтрольно обществу. Практически будет проводиться и собрание, может быть онлайн, как угодно. Риски всегда существуют, но договор составлен под наши условия. Я смотрел, значит, эти условия. Естественно, есть договора западного образца. Они бывают очень сложные, так сказать, замудренные. В данном случае этот формат договоров, соглашения подведен под наши стандарты и под нашу юрисдикцию. То есть риски попасть в какую-то неприятную ситуацию в последующем, они минимизированы. Вот в этом смысле. Шондуктан, конечно, карапайым эл
негизи биз жактан биз өкмөт тарабынан да госконцерндин тарабынан белгилүү юристтер чет мамлекеттен эл аралык юристтер чакырылган. Алар өзүнүн да салымын кошкон. Биздин да Кыргызстандын юристтери да катышты. Анан мен мындай ойлойм, бул эң оптималдуу, анан бизге аябай ыңгайлуу вариант деп эсептейм. Эми азыр ар күн бир күндө биз канча 2200 бирдеме миң доллар $22,000 күндө жоготуп атабыз да. Биз учурда, бул учурда анткени бул жогорку кеңеште каралбай жаткан үчүн биз $8 миллион ала албай калдык деп. 80 миллион бул жылы ала албай калдык негизи. Ош өткөндө да. 2013 Ошондуктан сөзсүз муну жогорку кеңеш, мен мындай ойлойм, колдош керек. Биз себеби юридикалык жактан бул Центра компаниянын эмеси аргументтер күчтүүрөөк болуп калат, биз колдобосок деп ойлойм. Мен бир нерсени кошуп кетейин. Эми муногу күмтөр менен муногу 92-жыл ушул сөз башталганда мен жогорку кеңештин депутаты элем. Ошол кезде бир 4-5 киши чечип койчу да. Биз мисалы легендарлык парламентте болгондо каршы чыкканбыз. Кайта келсек парламентти таратып берди. Анан экинчи жолу СНПДда жүргөндө бизге келип өкмөт өзү чечти, президент макул болду, депутаттарга алып келди, биз поза каршы десек, ал да парламент жок болуп калды. Анан ошоңорда бүгүнкү күнү биз болсо карап атпайбызбы? Бүт эл катышып атат бүгүнкү күнү кеңешке. Ар бирөө өз сөзүн айтып атат. Адам башка мыногу бүгүнкү күнү 2 жыл болду. 2 жылдан бери талкуулап, ушуну осы аягына чейин жеткирейли, чыгайлы деп, бул жакшы жөрөлгө, бул жакшы көрүнүш. Адам башка болсо, бүгүнкү күнү жанагыдай коркунучтар болуп атпайбы? Мен өзүмдүн мекендештериме бүгүнкү күнү кайрылып кетким келип атат да. Биз болсо ар нерседен, мисалы кыргыз эли бул өзгөчө бир кыял бар да. Мисалы башка өкмөттөргө караганда биз 2 жолу революция кылып, 2 президент урдагандар арабыздан кетти. Казактар ага бара албайт, өзбектер ага бара албайт. Биз мисалы ошондого бардык. Анан муногу келишмени бүгүнкү күнү карап атканда биз дагы калыстыкта кылышыбыз керек. Мисалы ким ушу боюнча мен мындай сөзгө чыгат элем десе, келишмени башынан аягына чейин окуп чыгып, анан кийин айтыш керек да. Ошон үчүн мен жана айтып атканым ушундай да. Биз мисалы болгону 3 багытыбыз бар. Биринчи багыт болсо эң жаман. Бул болсо улутташтырып койсок, же бир тараптуу чыгып кетсек, бул эң жаман. Себеби жана айтып калдык, токтоп калат, анан кимден биз соттошобуз. Экинчи багыт мисалы бүгүнкү иштеп жаткан, бул жаман багыт. Себеби бизди күндө сайын алдап атат. Биз күндө сайын $220,000 канадалыктар медеп берип атабыз бүгүнкү күнү. Анан 3-чү багыт мына бүгүнкү күнү биз алып келип аткан. Биз мисалы муну эң жакшы деп айткан жокпуз. Бирок бул анча жаман эмес. Биз ошондойду өзүбүзгө алып алып, Канадага иштегенди токтотуп бүгүнкү күндөн баштап. Анан кийин дагы бул кемчилик бар деп аны оңдойлу, биякта кемчилик бар деп аны оңдойлу. Мына биз отуруп алып бу жерде айтып атпайбызбы? Айланайындар. Экеси Кыргызстанга киреше көбөйгөн жатат. Кыргыздар башкарган жатат эң негизги. Анан жана келечекке мүмкүнчүлүк болот деп. Анан жанагы муногу келишмеге мен ушу 20 жылдан бери күмтөрдүн арасында жүрүп биринчи жолу катыштым. Биринчи жолу биз болсо каналдыктар келгенде жакасынан биз кармадык аларды. Алар болсо каты үнүн чыгарса биз экезе үндү каты чыгардык. Анын ошол негизинде муногу ар бир пункт жазылды. Мисалы 4 пункт болсо коррупция боюнча киргиздик. Анын ичинде болсо жанагы айттык. Азыр айтат 50 миллионго биз Кыргызстандан ар түрдүү нерсени алып атабыз. Биз айттык 100 миллионго чыгарабыз дедик. Адам башка мисалы ошол жанагы Дархан, Сару жана башка айылдарга жакшынакка инвестиция берип, ишкана түзгүлөр. Ошол жерде чыгарган продукцияны алып туруп, өзүңөрдүн столовойңорго алып барылат. Ага да макул болуп атат. Биз болсо көп нерсени талап кылып жазып койдук. Ошону кээрлер окубай, байкабай, бу да жаман экен деп да. Мындай болбойт да. Рахмат, азыр суроолор бар экен, угуп коелу. Саламатсызбы? 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 Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди. Мен ошол булаттан звонок жасаттым. Айта бериңиз. Мен липтонат тотектен 4 грамм алтын чыгат дедиле. Ошону мен билишимче 8 граммдан 12 граммга чейин алтын чыгат берилем да.
ошого кандай жооп берет? Анан бул келишим акыркы мөөнөтү качанга чейин күтөт? Келишим канча мөөнөткө түзүлүп атат? Дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди. Бере беремби? Бериңиз, угуп жатабыз. Мен меймандарга мындай, мен Баткенден Ахмат деген. Мындай суроо берейин дедим эле, ошол Кыргызстан кантип эле 100 миллион сом карыз болуп калат ушул эмеге. Экинчи суроом. Мына экология боюнча муздар эрип, бир топ зыян келди деп атпайбы? Анан булар айтып атышат, эч кандай зыян жок деп. Үчүнчү суроом. Неме мына акционерлер кимдер? Алар мисалга канча дивиденд алат? Мисалга бир жылда 18 тонна алтын өндүрсө, ошондон канча дивиденд алат? Ошолор кимдер? Ошолорду секретпи, жана айтса болобойбу? Ошол менен суроом. Түшүнүктүү суроолор, уланта берели. Суроолор түшүнүктүү. Эми мындай, мен айтып кеткеним 4 грамм bir tondan bulsa orta esep. En çoğu kumtorda 8'den 12, en azı 2 gram bulup. Oşo orta esepte bir yılda esep degende 4 gram bulup çıkat. Siz orta esep menen aytасыз. Bulsa orta esep menen bakı kumtorda çıkan rudnikovое золото деп koydu. Rudadan çıkardı. Oşo için bu orta esep menen çıkarganda siz 4 gramga gelesiniz de en bayı 8-12 bulup. Emi bakı çok yerden var da ошо орто эсеп менен алып келгенде 4 грамга келет. Экинчиси мөөнөтү боюнча. Срок дейт. Азыр биз 2014-жылдан 2026-жылга чейин болсо открытым способом, карьерный способ деп коет. Ошо менен алынат да. Ошо үчүн эсептер 2026-жылга чейин эсептелип келген. Эми Кыргызстан неге 100 миллион карыз болуп калат деп. Биз баягы айттык, биз эсептеш кылганда адилеттүү болуш керек деп. Биз бирөөнүкүн албайбыз, өзүбүздүкүнөн бирөөгө бербейбиз деп. Биз 33 центнерда эле. 33'tü biz центрден чыгып, Кумторго киргенибизде биз ошол үчүн алтын баасы ham ойноп турат. 42'den 44'кө чейин эле көтөрүлдүк. Биз 150%га ээ болуп атабыз да. Ошол үчүн 100 миллионго келген. Эми бу жерден туура түшүнүп кетиш керек. Баягы биз бу жерге независимый аудиторду чакырдык, ошо менен эсеп кылдык. Кийин 2009'dan 2013 жылга чейин акционерлер 1 миллиард 200 миллион доллар инвестиция Кумторго кылышкан. Ошонун баарын эсептеп, бу коммерческий основада эсептеп келген. Буну эсептеп биз Кыргыз алтын өкмөттүн мүчөлөр, кийин PricewaterhouseCoopers деп туруп, бул независимый аудитор. Дүйнө жүзүнчө 4 эң күчтүү мыкты аудиторлор бар, ошонун бирөөсү. Ошодо эле чыгып туруп, ушу бааны көрсөттү, 100 миллионго деп туруп. Ошол үчүн Кыргызстан баягы 50-гө пайда болуш үчүн 100 миллион керек эле да, ошодон. Кийин зыян экология жактан деп атат. Адамга зыяны жок. Адамга болсо Кумтордо иштеп аткан нерсе ушундай коркунучтуу деген зыян жок. Болсо экологический катастрофа жок. Но биз мойнуна койдук Центерага баягы атвалдар жылып кеткен үчүн Центера мойнуна алды, айтты биз весь расходторду атвалдардан өзүбүзгө алабыз, өзүбүздүн акчага буну бүтүрөбүз деп. Кийин дивидендтер боюнча биз айтып кеттик, Центера азыр 2003-2004 жылдан бери Торонтодо болгон үчүн 2010 жылдан бери Кыргыз алтынга 12 миллион доллар фиксированный дивиденд түшөт. Бул туура түшүнүш керек, болсо дивидендный политика эң ушул Торонтодо чечилет. Быйыл Кумтор Gold Company 145 миллион доллар пайда тапты. Ошонун ичинен биз 33% алган жокпуз. 33% алганыбызда болсо 47 миллион доллар. Биз 12 миллион эле алып атабыз. Калганы Центерага башка рудниктерге иштеткен акча чыгып кетип атат. Ошону биз билип туруп, ошол үчүн Центерадан, Торонтодон, ояктан бияка Кыргызстанга келейик деп атпайбызбы. Булсо бизди коргойт, бир жагынан кыргыз мыйзамы иштейт, экинчи жагы булсо көбүрөөк акча берет. И көзөмөлдүккө түшөт. Көзөмөлдүккө түшкөндө биз деле айтып атабыз, бизге экологияны сакташыбыз керек. Биз өзүбүз Кыргызстанда тургандан кийин, кыргыз болгондон кийин экология жагын жакшыраак карайбыз деген
иштер жүргүзүп атабыз. Рахмат. Кошумчаңыз барбы? Жанагы акционерлер боюнча айтып кетпеди. Депутаттар да айтып атканда бүт баары эле тынчы кетип атканын, кээ бир кыргыздардын атка минерлери акцияларды алып алып, ошол жерде жашынып аткан деп айтып атат да. Аны ошого карата бүгүнкү күнү мисалы ким акционер? Ошону айтып бер деп айтыш үчүн биз сотко беришибиз керек. Сот чечим чыгарса, ошондо гана ким акционер экенин белгилейт да. Мен мисалы бир эле нерсени келтиргим келет. Жана мен айтпадымбы? Жана бизде болсо Evedly Management Press Company деген бир компания бар. Анын жалпы мүлкү 3,9 триллион доллар экен. Анын акционерлердин саны 20 миллион киши экен. 20 миллион киши. Биздин де кээ бирлер мүмкүн жана атка минерлер ошого сатылып кеткендер, ушул компанияга барып, мисалы, менин акциямды сен башкарып тур. Жыл сайын башкарган үчүн 2% аласың деп мүмкүн ушуларга тапшырып бергендер. Ошо 20 миллион бир эле компания, мындай 127 компания бар. Ошолордун ичинен таап чыгыш үчүн биз жанагы 2 жолу кайрылды. Вот бизге айтып бергилечи, биздин ат минерлер барбы экен арасында деп айтып атат. Биздин закон боюнча силер сотко кайрылган. Сот болсо чечим чыгарат. Ушул 20 миллион деп 127 компанияда бир мисалы 400 миллион өкүлдөрү бар болсо, ошонун бүт фамилиясын жазып бер деп, ошондо гана чыгышы мүмкүн. Ошого карата бул бүгүнкү күнү далилдеш өтө кыйыныраак болуп атат. Вот, бирок далилдесе болот муну. Бирок узагыраак процесс болот экен да бул, Эми мындай болуп атат да. Анткени элдер ушуну эле сурай берет да. Ушуну көп сурайт. Биз мындай, биз бүгүнкү күнү эмнени колдоо, кандай биздин максатыбыз жана кызыкчылыгыбыз бар. Эң биринчи Кыргызстанга пайда алып келсин. Вот, биз болсо Кыргыздын закону боюнча иштей баштайлы. Анан биз болсо өзүбүз башкарайлы. Анан кийин айтып атпаймынбы? Биз этап боюнча кетеличи. Биринчи этапта өзүбүзгө башкарган алайлы. Экинчи этапта ким канча жеген ошону чыгарайлы. Үчүнчү этап болсо ошолордун баарын өндүрүп Кыргызстанга алып келели. Мисалы жанагы кээ бир депутаттар айтып атпайбы? Мына Мушкат деген кат жазган. 3,5 миллиард долларды КМКдан алып чыкса болот деп. Алар менен мисалы эртең премьер-министр чакырып, аны менен сүйлөшүп, колунан келеби? Келишме түзели, ошондой акчаны алып чык деп. Алар айтып атат, биз болсо сонун жарымын алып чыкканда да, жарымын бюджетке жиберсек, жарымысына калган акчаны алганга да бизге шарт түзүлүп калат. Ошого карата биз айтып атабыз, этап менен иштейли. Биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам деп биз бөлүп иштейли деп. Биз деле ошол жолду көрүп турабыз. Азыр ушул тапта эле жогоруда айрымдар айткандай 67-70% менен келишимге келүү азырынча мүмкүн эмес. Жок, жана биз кылычта айтып кетпедиби? Биз болсо жанагыдай өзүбүздүн акчаны караганда биз жана 42,5% болуп калдык. Анан кантип жетели деп мыногу 2 ай сүйлөшүү болбодубу? Ошондон кийин силер алып чыккыла, биз кошулайлы деп 50 кептеп чыктык. Адан нары мисалы биз болсо бүгүнкү күнү аларга жаздырып атып келишмеге. Биз макул 42-жылга чейин эмес, 26-жылга чейин иштейбиз, бирок ошондо 17% бизге бересиңер. Алар айтат, биз сатайлы, алгыла деп. 67 принцип бар. Анан кийин биз мындай болбоду, жана башында айтып кетпеди. Биз өз убагында өзүбүздүн 17% акциябызды сатып жүргөнбүз. Ошодон айрылганбыз. Ошол колубуз тазыр болуп турганда, биз анда 72% болмокпуз. Биз сатып жүрдүк өз убагында өзүбүздүн акциябызды. Рахмат, азыр суроолорду угалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Жакшысыңарбы? Саламатсыңарбы? Сурооңузду беребиз. Мен Жамалхан Ош шаарынан берип атат элем. Мен мына Кумтөрдө зыяны жок дейт. Баардыгы эле туулганда балдар жаратып атат, неметип атат. Эми ошолорду дагы жакшынагы пайдасын ушу Кыргызстан көрбөй эле башка мамлекеттер көрүп атты. Ушудан биздин пенсияларды, башкаларды чоңойтса болот эле да, көбөйтсө. Мисалы үчүн 4 миң алсак, биз өзүбүздүн дарыгыбызга эле жетет зорго. Түшүнүктүү суроо, дагы бир суроону алалы. Ошол үчүн эми экинчи суроом ушу мына биздин чоңдору ушу жакшынак тойсо экен айдан айында. Ушунчалык неме Кудайга миң каллашып, машина менен барышат, машина менен келишет, бала чакасын окутуп атат. Кичине бир эл үчүн иштеп коюшпайбы? Ушуну мен ушу кайгылып айтып атам пенсионер кишимен өзүм. Рахмат. Дагы бир суроо бар, угабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Мен 2 суроом бар эле. Бир суроо Тойчубеков мырзага.
$100 миллион машинелерди биз общий пользование алат экенбиз. Туурабы? Техниканы. Анан ошол арендага биз кайра өзүбүз алат экенбиз. Ал машинелер бир кезекте биздин алтындын эсебинен сатып алынган. Анда получается биз кайра өзүбүз жер менен кийип атабыз да бул предприятияга. Анда биз эмне жерибизди арендага беришибиз керекпи, алтыныбызды арендага бериш керекпи? Ошол бир вопрос болуп атат. Экинчи, Кыргыз алтындын өкүлүнө суроо берейин дедим эле. Сиз азыр айттыңыз, былтыркы жылдын дивидендтеринен биз 12 миллион алат экенбиз деп. 33%-ин полностью дивиденд бизге колубузга тийбей экен. Эмне үчүн биз аны өзүбүзгө ала албайбыз? Биз өзүбүздүн дивидендке өзүбүз ээ боло албайбызбы? Ошол вопросторго жооп берсеңиз. Рахмат. Мен биринчи жооп берейин, биринчи мага болгондон кийин. Жанагы бир нерсени түшүнүп койсоңор, биз болсо бүгүнкү күнү Центера бул болсо ачык акционердик коом болуп атат. Мунун жалпы мүлкү, жанагы мүлкү мен жана айтып кетпедимби? 2 миллиард 160 миллион. Биздин күмтөрдүн баазы бүгүнкү күнү 1 миллиард 650 миллион болгон. Анан биздин 33%-ибиз жалпы 710 миллион болгон. Ошого карата 50 болуш үчүн, мисалы 710 миллионду экеге өткөндө 1 миллиард 420 болот. Тигинин баазы болсо 1 миллиард 620 болуп атат. Ошого карата биздики жетпей калган үчүн эмне кылыш керек эле? Биз болсо айттык, анда бир 200 миллион активти жалпы күмтөрдөн алгыла, 1 миллиард 400 кылгыла, биз 50-50 бололу деп. Ошондой болду. Биз бул 50-ге жетиш үчүн. Анан ошол жерге чыгарылган ар түрдүү алардын мүлкүн биз болсо Кыргызстанга эмес, ошол компанияга арендага алгыла деп макулдашууга келдик. Аны болсо кыргыздар эмес, аны жалпы компания төлөйт. Ошого карата муну келишме ошон үчүн келишмеди. Ошону биз ойлойбуз, биз ошодон пайда таптык деп. Себеби 10 жылдан кийин ошонун бүт баары кыргыздарга өтөт. Муну биздин компанияга өтөт. Анан экинчи, сиз жанагыны сурап атпайсызбы? Муногу биздин кыргыздын акчасын алынды деп. Эми биз болсо бүгүнкү күнү алардын инвестициясын карасак, акыркы биздин 3 жылдын ичинде күмтөргө 900 миллион инвестиция болуптур. Алар болсо күмтөрдүн акчасынан алдыбы, Монголиянын акчасынан алдыбы, жанагы Америкадагы ишканасынан алдыбы, же Орусияда ишканасынан алдыбы, алар бөлбөйт. Муногу күмтөр 100% бүгүнкү күнү канадалыктыкы. Биз болсо башка жерден бирке-биркеден катышып атабыз. Ошого карата биз болсо алардын законуна бүгүнкү күнү баш ийгенге мажбур болуп атабыз. Ошого байланыштуу гана ушундай шарт болуп калды. Суроолор болуп кеткенде мына эже оштон айтып кетти, пенсияны кандай болот экен деп туруп, туура эже айтып кетиш керек болсо, чындыкты айтыш керек да. Кумтор бүгүнкү күнү эң көп салык төлөгөн республикада салыкты төлөп аткан кумтор болуп атат. $105 миллион салыгы менен эле быйыл 2013 жылы төлөдү. $20 миллион соцфондко төлөдү, пенсияга төлөдү. Баягы салык төлөй турган ишканалар көп болсо, ошондо пенсиялар чоңоёт. Салык төлөш керек да. Баягы бизде эң көп төлөп аткан салыкты компания быйыл кумтор экен. Кумтордон башка ушунча көп төлөгөн жок. Ошого болуп атат да. Бардыгы өкмөттө канча көп салык төлөнсө, ошончо пенсия төлөнөт, зарплата көбөйөт. Бул салык жагынан да. Салык төлөгөнүбүздө Кыргызстанда канча салык төлөнсө, ошончо өкмөт байыйт деген сөз. Экинчиси, балдар төрөлүп атат деп туруп, буну уктум. Ошол жерде мен айтып кетишим керек, бул мындай сөз көп болуп кетти. Ошол үчүн эң жакшысы мен сизге айтат элем, Министерство здравоохранения чакырсаңыз, Министерство здравоохранения ошо статистикасын берсе, баягы ар бир специалист өз жагын билиш керек да. Мен медик эмесмин, ошол үчүн буну айтканы, эколог эмесмин, мен финансист. Ошол үчүн менин сунушум эмки немемде отурушка сиз Минздравды чакырың. Ошолор статистикасын көрсөтсүн. Ошо менен акыйкатчылык болсун, чындык болсун. Канчалык таасир этип атат? Ошо канчалык таасир этип атат, ошону билгенде мен ойлойм, Минздрав буну билиш керек. Үчүнчүсү бизден сурады, эми 12 миллион, 145 миллион пайда болуп туруп 12 миллиондо болду деп. Себеби неге? Себеби дегенде айттык го, Centera Gold Company болсо
зарегистрирован Торонтодо. Торонтодо совет директоров, да, директордун мүчөлөрү 11 адам. Ошо 11 адамдын ичинен 3 эле кыргыз. Ошонун бири менмин. Ошол жерге барып, анча кылбаса 8 адам, биз үчөөбүз 8ге тең келе албайт экенбиз. Олар 8 колун көтөрүп коет, келишим алынды. Ошол үчүн биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы болуш үчүн биз Торонтодон Кыргызстанга алып келип отурбуз. Ошондо 50-50гө болуп, бири-бирибиздин добушубузду угуп калабыз да. Азыр олорго биздин добушубуз жетпейт да. Биз үчөөбүз, олар 8. Андан башка мына кылышка кошуп кетелим. Жанагы биз директор кеңешме Кыргызстанда болгондон кийин биздин тарап кол көтөрбөй койсо бул чечим өтпөйт. Жаңы келишим боюнча. Жаңы келишим боюнча. Мына кыргыздар тең болуп атат, бирок биз макул болбосок өтпөйт. Сөзсүз биз макул болушубуз керек ага. Анан кийин жанагы айтып атпайбы, кечеде мынагу мен өзүм абдан капа болдум, кече жанагы жогорку кеңештин комитетинде сөз болду. Ошондо болсо бир тарапты сөздүн баарын берип коюп, экинчи тарапты укпай, мисалы жыйынтык чыгарганга аракет кылбадыбы. Берде мындай да, ким келишмени колдосо, ал элдин душманы, келишмени колдобосо, ал элдин баатыры деген биз мындай сөздөн алыс болушубуз керек. Биз ошого карата айтып атабыз, силер да айткыла, себеби мындан кийин бир көп келишмелер түзүлөт. Ошонун баарын кошойлу. Мисалы жанагы социалдык пакетке де азыр көп көңүл бурулуп атат. Анан кийин биздин Кыргызстандын продукциясын алууга да көңүл бурулуп атат. Жаңы 2 ишкана дагы кошулган жатат. Ошого карата биз болсо мунагу ушул күмтөрдөн көбүрөөк пайда табыш үчүн бири-бирибиздин сөзүбүздү сөзсүз угушубуз керек. Кыргыздар жакшы орду сөзгө жеңилет, кыргыздар дайыма. Жанагы сөзгө сөзсүз көңүл бурат да. А биз кээ бир кезде мунагудай бир эле тарап болуп кетип атабыз да, булар болсо колдоп атат, буларды болсо башкача көңүл буруш керек деп. Ошого карата биз башкалар канча патриот болуп туруп аракет кылып атса, биз өзүбүздүн билим менен, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен, көргөн кордугубуз менен ушул келишмени жакшы деңгээлге чыгаралы деген эле аракет бизде. Рахмат. Бизге бир суроо келген экен. Кайрат мырза, эгер биз макул болбой эл аралык сотко берип коюшса кандай болот дейт. Шуну мындай болжолдоп көрдүңүз беле? Негизи бул да вариант уже тараптан каралып атат. Мен уккан боюнча, информация, маалымат боюнча 5 миллиард долларга чейин ошондой эмелер искты они готовят уже. Мүмкүн уже готово. Это серьезные, так сказать, юридические отношения, серьезные юристы. И согласно практике международной, в принципе, мы все ходим в суды, и мы всегда оцениваем шансы. Есть теоретические аспекты, есть практические аспекты. И получается, что шансов выиграть, скажем так, у компании Центеры гораздо больше, эти шансы действительно очевидны. И просто говорить, что мы денонсируем, там, национализируем и так далее, это нам кажется, что мы такие, нам легко и просто иметь деньги. А в мировой практике там на это не смотрят. Они будут смотреть по формальным критериям, насколько эта сторона Центера выполнила условия договоренности. Договоренности были легитимны, нелегитимны. Так получилось, что те соглашения, которые были и тем парламентом, я просто тайно пытаюсь уйти от того, чтобы будировать эти вопросы, нам кажется, и мы в принципе понимаем, что не обошлось без коррупции, тут прайтнес, но это не предмет иска будет. Предмет иска будет рассматриваться, насколько сторона, вот этот Центер, выполнила свои обязательства в рамках этих договоренностей, которые имеют абсолютную юридическую силу, приравненную к законам, и по нашим процедурам в том числе. Поэтому в этом смысле, конечно, это будет худший вариант. Я думаю, что надо вперед смотреть немножко. Да? Вот спросили, будут ли пенсии. Не будет пенсий, я так думаю, таких вот, как сейчас. Это будет коллапс. Ни пенсии не будет. У нас встанут все друг за другом бюджетники. Это будет начало социального конфликта. Ошондуктан, конечно, вот эти вот положения, которые сейчас, надо все оценивать, конечно, надо быть в какой-то, им болгон иш болду, да, чанта полон болду, Сарылда, Дарханда,
вот то, что они внесли тоже свой вклад в то, что эта сторона, это же договор, две стороны. Они осматривают свои риски, у них свой анализ барда. Они хотят заработать денег, естественно, да, что проехали, уже юридически к этому не возвратятся. Поэтому, учитывая то, что произошло, вот, и то, что вот в нашем обществе поднялись эти вопросы, эта сторона внимательно изучает ситуацию. Сторона Центеров, да, и она максимально сейчас пытается уберечь свои интересы, и тот вариант, когда они подают в суд и судятся, они полностью, так сказать, возместят все свои расходы. Кыргызстан имеет большие шансы проиграть, и кроме того, чтобы проиграть, это повлечет неминуемо за собой, значит, остановку, соответствующий, так сказать, прекращение выплат. В общем, бюджет начнет очень сильно шататься. Böyle bir koşup etetilen bana nerse var da 2004 анан 2009 жылы акционерлер акцияны алып алган. Алар ишенген. Бул Центера дагы жанагы мен айткан 127 компания, булар болсо күнөзү жок. Алар болсо биржадан акцияларды сатып алган. Ошондо акциянын базы $27 болгон. Бүгүнкү күнү болсо 4,2, 4,5 доллар болуп атат. Абдан түшүп кетти да. Аларды бизден бир жагынан тажады. Вот, биз болсо жакшы иштетпей акция тазалыгы түшүп кеткенден кийин бүгүнкү күнү уникалдуу учур болуп атат. Биз арден чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Биз алардан тажадык. Bizde aldı atat, alar bizden tajadı. İşletmeyi biz boz aksiyasını taza düşürürdük. Oşun için alar boza to'g'ri aytib ketdi. Misali biz zakondu buzsak, alar bolsa emin için men satып algan aksiyamalar algan hareket kılıp atat. Emin için men taba turgan paydаны берилбей жатат деп алар ошондой берилет да. Анан кийин жанагы экинчи бүгүнкү күнү биз болсо мына Кыргызстанга алып келип иштетсек, биз бүт шарты жаңыча башталат. Жаңы ишкана, жаңы устав, жаңы документтер, ошо жаңыдан баштаган жатабыз да. Ошону биз болсо түшүнүшүбүз керек да бүгүнкү күнү. Биз болсо күндө сайын муну айтып атпайбы? Биз сотко берип токтотуп койсок эмне болот? Биз жанагыдай жаман багыт менен иштей беребиз. Күндө сайын 220 миң долларды канадалыктарга бере беребиз да. Азыркыдай иштей берсек. Оңдо болсок болбой калды. Рахмат. Убактыбыз аз калды. Бир суроо бар экен, угуп коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кыскача берсеңиз сурооңузду. Мен Руслан Тошубековке бермекчи деп. Кыскача айтыңыз. Президентибиз ал президенттикке шайлоого койгондо биз 67-70 албасак, аны жоюбуз керек болсо алтын комбинатты дегенде. Экинчи суроом жаңы Кыргыз алтынын немеси. 3 комиссиянын бирөөсүмүн деп айлыгы канча экен? Жемекелде жеп жатабы? Рахмат, кыскача жооп берип койсоңуз. Жанагы президенттик шайлоо болгонду билбейбиз. Биз дайыма объективдүү келгенге аракет кылып атабыз. Мен ойлойм жанагы 50 эмес, жанагы 75%ке акырын жүрүп отуруп 42 жылга чейин дебейбиз. 26 жылдан кийин биз болсо өзүбүздүн колго алганга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар, Ben айтып кетейин. Кыргызстандан 3 мүчө бар. 3 мүчөнүн ичинде менин бирөөсүмүн. Айлыгы канча экен, канча алып атат экен. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы айлыкты мен алган жокмун. Азыр мына сүйлөшүүлөр жүргөзүш үчүн мен айттым, мен айлыкты албайм. Азыр биз Кыргызстандын мына немеси чечип алайлык деп. Шу болду. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, биз 1 саат бою Кумтөр келишими кандай чечилет деген темада талкуу кылдык. Албетте бул алдыдагы маселе, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын социалдык экономикалык турмушунда өтө бир маанилүү маселе экендиги жалпыбызга белгилүү. Бүгүн студияда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Тойчубеков Руслан Жуманович, Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Шакиров Кылычбек Абидинович, юридика илимдеринин доктору профессор Осмоналиев Кайрат Медербекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, кайрадан эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.